жерди госпондук алтып сатып берген. Мына сот эртең 4-чү сот болот. Эчтеке айтпайт. Миң этип эле каякта чотонуп айтат, же чотонуун билбейбиз. Бул биздики деп аткан жер азыр сиздики мыйзамдуу? Мыйзамдуу Кызыл китептен алгам. Самиев Актыбек деген бул жер меники деп чыга келди дейт. Ага Нурбек Чотонов деген мырза сатыптыр. Нурбек Чотонов деген мырзага айыл өкмөт сатыптыр. Ооба. Сиз бул боюнча кабарыңыз барбы? Бул боюнча кабарыбыз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына менин аркамда ушул Кыргызстан деген айыл экен, Төлөкөн айыл өкмөтүнө карайт экен. Азыр бир топ энелер кайрылып атышат. Азыр эми көпчүлүгү жумуштарына байланыштуу телефон аркылуу арыз муңдарын билдирип атышат. Айрымдары Бишкекке же болбосо башка жактарга кетип калганга байланыштуу. Бирок өзөктүүлөрү келип, азыр биз айтчу дейчү арманыбызды айтып беребиз деп чогулушту. Ушул жергиликтүү элдин, энелердин айтымында 96-жылы ал мезгилде Жаныш Рустембеков Ош облусунун губернатору болуп иштеп турган мезгилде мына ушул жердеги 2 гектар жерге ушул жердеги бүгүнкү чогулган энелер силер ээлик кыласыңар, силерге жер тилке болуп берилет деп ушу сулуу жерден 2 гектар бөлүнгөн экен. Аны эми андан бери бир топ жыл өтсө дагы бирок кече 1-2 жылдын ичинде эле ушул Кара Суу районунун акимине барып, ооба ушул жерди толук түрдө силер ушу жер тилке кылып үй курууга болот, силер жака чечилет деп бир чечимге келишип ушул энелерди ишендиришкен экен. Бирок азыркы күндө ушул тапта Төлөкөн айыл өкмөтүнүн азыркы жаңы башчысы менен аты жөнү азырынча бизге өңү түсү дагы белгисиз, Чотонов дейби же болбосо дагы бир башка тараптар менен соттук процесстер болуп атыптыр. Маселенин чоо жайын дагы тереңирээк, бул кантип болгон, качан болгон, эмне болгон деген окуяларды алдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, ассаламу алейкум. Бул кас катары тизилген энелер Швега программасына арыз жазышып, эфир аркылуу үндөрүбүздү коомчулукка жарыялап коюубузду суранышкан Ош облусунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Кыргызстан деген айылынын жашоочулары. Айтымдарында айылда абдан көйгөйлөр көп. Ош шаарына эң жакын жайгашкандыктан бул айыл өкмөттө ичүүчү таза суу менен жер маселеси негизги ролдо. Бүгүнкү чыгарылышта колдоруна бир кездеги Ошское деп аталган көмөк чарбасынын жерлерин кайтарып алуу жөнүндө 1996-жылы чыгарылган токтомду көтөрүп алышып, акыйкат издешкен төлөкөндүк энелердин көйгөйүн ачык чагылдырып беремин. Бул 1996-жылы бизге ошол немеде ушу балдарга турак жай үчүн деп бөлүнгөн жер. Анан бул айыл өкмөт бул жерди госпондук алтып сатып берген. Биз акимге ушул токтомубузду көтөрүп барганыбызда аким күчүндө экен, токтомуңар. Кайсы аким? Кара Суунун акими. Областтын акими. Кара Суу райондун акими. Токтомуңар күчүндө экен деп бул айыл өкмөттүн өзүн кошо алып барганбыз. Ошо кайсы жылы алып бардыңыздар эле? 2 жыл болду. Демек 2 жыл болсо 2021-жылдары алып бардыңыздар. Ооба, 2021-жылы бул немени айыл өкмөттүн өзүн кошо алып кирип неме кылганда аким айткан, бул немени элге 5 сотиктен бөлүп бересиң деп. Бул токтом күчүндө ошол эжелердин ооба муктаждыгын аткарып, ооба 5 сотиктен ошол бөлүп бересиң деп ошондой деген. Ошондо сиздер барып, ушул токтомду көтөрүп, мына ушул жердеги бизге бөлүнгөн 2 гектар жер толук түрдө мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, биздики эмеспи деп сураштырганыңыздарда толук кандуу ошол мезгилдеги аким Ногоев мыйзамдуу сиздерге жер тилке болуп бөлүнүп берилет деп айтышкан. Ооба, токтом күчүндө экен, ушул неме ушуларга элге бөлөсүңөр деген да муктаждык неме кылган чекке. Андан кийин ошол боюнча биз жүрдүк, эми бөлүнүп берилет деп жүрөбүз. Бул уже азыр эми булар Чотонов деп өзгөндүк бирөөгө сатылган экен, азыр соттошуп атат булар. Сиздер мененби? Же айыл өкмөт менен? Айыл өкмөт менен соттошуп атат булар азыр. Балдарыбыздын баары ошо үй алабыз, жер алабыз деп аргас жакта жүрөт. Азыр балдарым Россияда. Энеси жок неберелер тарбиялап атам. Булардын да үйү жок. Анан 96-жылы чыкты, эми бизге тиет деп мына жерди биз энчилеп карап отурсак, бирөө машина менен келип чукуп кетет. Кубалайбыз, жологула деп.
Анан бирдеке болсо эле айыл өкмөт свинарка деп эле мына ушу чочко кананы эле шылтоо кыла берет. Анан келген сайын биз көргөзөбүз жерде. Жок, чочко кана отдельно ал сатылып кетти. А бияк бизге караштуу десек, эми 2 гектар жерди деле 1 гектардан ашык экен деп ар шылтоозу кылат. Эми азыр жаңы немеге барсак, айыл өкмөтүнө барсак, ал азыр мен тааныш элекмин, күтүп тургула деди. Акырында кече Зияидин Жамалдиновго кирдик. Губернаторга караштырсын деди. Кече күнү да комиссия келип караштырабыз, антебиз, минтебиз деп кетти. Бирдеке десе картада жок дейт. Мен колум менен көргөзсүм. Мына карта турат. Чочко кананын аркасы турат, айланайын десем, бир туруп Качыбекти көргөзөт, бир туруп Татар Майланы көргөзөт. Эмне биздин жер секирип жүрөбү дедим акырында. Ондай кылбагыла дедим. Бере турган болсоңор бергиле. А мына сот эртең 4-чү сот болот. Эчтеке айтпайт. Миң этип эле каякта чотонуп айтат, же чотонуун билбейбиз. Дом түшөт дейт. Баса, Ошская деген көмөкчү чарбасы жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Ал өз мезгилинде Ош дем алуу үйүн айыл чарба продукциялары менен камсыз кылып турган жайы бар экен. Бирок Ош дем алуу үйү кийин жоюлуп кеткенден соң, ал көмөкчү чарбасы өзүнүн түзүлүү максатын жоготуп, жоюлуп, жерлеринин тийиштүү бөлүктөрү ушул аймактагы жашоочуларга үлүш катары бөлүнүп берилген. Мындай агрардык реформа саясатын ошол мезгилдеги Оштун губернатору Жаныш Рустембеков жүргүзгөн экен. Ошондон бери токтомдо көрсөтүлгөн 2 гектар жер турак жай салуу үчүн бизге берилген дешип бул энелер арызданышып жүрүшөт. Акыркы жолу мындан 2 жыл мурда Кара Суу районунун акими жашоочулардын арыз муңун угуп, тез арада бул ишти эл тарапка чечип берүүсүн ошол мезгилдеги айыл өкмөткө милдеттендирген. Бирок ал аралыкта биз сөз кылып жаткан жер бир эмес бир нече адамдарга сатылып кеткен. Ушул тапта бул жер меники, менин кызыл китебим бар. Муну мен Төлөкөн айыл өкмөтүнөн сатып алган Нурбек Чотоновдон сатып алдым дейт Бактыбек Самиев деген мырза. Мен бул жерде Кандай тиешеңиз бар бул жерге? Бул жерде мен айыл өкмөттөн кандай кылып алышкан. Мен ошо Чотбаев Нурбек деген баладан кызыл китеп сатып алгам. А жана Чотонов деген Чотбаев деп атышабы же башкабы? Чотонов ошо. Чотонов Нурбек дегенби? Ошодон кызыл китеп сатып алгансыз. Канча жер аянты менен? 2 гектарга жетпейт да. Демек, нол азыр энелер бул биздики деп аткан жер азыр сиздикиби мыйзамдуу? Мыйзамды кызыл китептен алгам. Кайсы сиз алдыңыз? 3 жыл болуп калды уже. Эмне болуп иштейт экен ал? Мен иштегенин билбейм аны. Ал сатууга эме кылып жүргөн экен, мен через бирөөлөр аркылынан кийин каерде сатып алды десем, подхоз сатып алыптыр. Кызыл китебим бар деди. Анан мен адан сатып алдым да. Канчага сатып алдыңыз эгер сыр болбосо? Жейм ал сырдуу нерсе да болмок. Мисалы бир нерсеге алмаштыңыздарбы же болбосо? Алмаштырган болду. Машина берген, ошондой үйлөр. Акча бердиңиз, машина бердиңиз, иши кылса ошол сураган сумманы берип кутулдуңуз. Азыркы күндө мыйзамдуу сиздики. Бирок буга чейин сиз продажа кылып өткөзүп берген. Купли-продажа кылып өткөзүп бердиби? Азыр айыл өкмөт менен ошондо сиздер соттошуп атасыздарбы? Төлөкөн айыл өкмөтү менен. Чотонов болуп атабы? А сиз ушул жерди сатып алганда, мисалы Бактыке, историясына кызык көрдүңүз беле? Историясына мисалы бул кандай болгон жер, мисалы мындай көзүү жерди оңой жүргөн сатпаш керек эле. Сиз деле ошончо акча кетирдиңиз да, мисалы, туурабы? Аны сатып алгандан кийин эртең балекеттер чыкса, ушундай бир орусча айтканда разборкалар болуп жүрсө, мен дагы башым ортамбы, ошо ден соолугум кетирип деп бир көрдүңүзбү кызыгып? Жо мен кызыгып көргөн, менде түшүнүк, ону подхоздун хозяйствонун жерлери болгон да бул жерчи. Анан бул подхоздун хозяйство бул жакта бирлешкендик балдар инилерге мындай бөлүп сатып бергенде, бул дагы сатып алган экен деген ой менен болгон. Анан мен кызыл китептен көчүрөсүгө барып текшерсем жакшы эле экен. Анан барып Ошо картада ушул жерлерде бар бекен? Ушу картада сиз сатып алган кызыл китептин картасы бар да, мисалы, монча жер аянты деген. Ушул жерлерде бар. Же бул жактарды көрсөтүп, бул жакты сизге көз боемочулук менен сатып бердиби? Жок, көз боемочулук болгон жок, ошо көз регистрде болгон эмеси бар экен өзүнүн. Жер сиздер келип өлчөп берди, мына ушул жер сиздики деп. Эч ким өлчөп берген жок. Ошентип алдыңызбы? Өзү негизи мындай да Бактыке, мисалы мен мындай карапайым тургундарга түшүнүктүү болуш үчүн сурап атам да. Мисалы сиз жерди алдыңыз да. Жерди алдыңыз. Подхоз деген мына ушул жерден одан нар жагы деп эсептелинеби же мындан бер жагы эсептелинеби сиз алдыңыз да кызыгыпчы. Бул жер оңой сумма турбаса керек менимчечи.
Анан келгенде сиз жер адистерин өлчөтүп, мен эртең дагы бир нерсе чыкпасын да ушудан. Давай могул жерлерди көрсөтүп бергиле, арай көзү чарай. Кийин анан мен дагы ызылдашып жүрбөйүн адамдар менен. Көрдүңүзбү, көрбөй эле сатып алдыңыз? Көргөм мен. Бул Ошондой жерлерди көрсөттүбү? Бул жерде анан келип көрсөткөн, о арчадан мындан да кылып өзү көрсөткөн. Арчадан биягы сиздики, биягы биздики деппи? Көрсөткөн. Анан арактагы жерлер кандай десем, арыктын арагы Кеңеш айыл өкмөткө карайт деген. Демек ону дарактар тигилип тургандан нары Кеңеш айыл өкмөтүнө карайт Ошо деген. дарак Кеңеш айыл өкмөткө болсо керек. Бери көздөй ошондо болуп көрсөткөн. Төлөкөн айыл өкмөтүнүкү деп. Кийин анан Төлөкөн айыл өкмөтүнүкү. Анан Төлөкөн айыл өкмөткөн барганда Кеңеш айыл өкмөтүнөн биз алганбыз. Бул жерди Кеңеш айыл өкмөтү берген. Бизге Төлөкөн айыл өкмөтү берген эмес бул жерди. анан Төлөкөн айыл өкмөт ошону эме кылып бул балага саткан экен. Кандай кылып саткан мен билбейм да. Мен бул документти мага кызыл китепти бул эме кылып берген. Сиз каяктан көрүп калдыңыз? Рекламадан көрүп калдыңызбы сатам деген? Сатам деп жүргөн экен бул көп жылдан бери. Көп жылдан бери айтып жүргөн экен. Анан мен через эме кылып жолуктум, о балага жолугуш кылдым. Анан мен кийин анан Төлөкөн айыл өкмөт экен деп чыгышты да. Азыр эми сотко беришти, сотко берип соттошот ат эл. Эгер соттон утуп алсам эмне кыласыз эми сиз? Бул жерди алып койсо, соттон алып элдин мондай документтерди көрсөтүп негиздеп туруп алып койсом эмне кыласыз? Соттон эгерде утулуп албала турган болсо, мен ал бала менен дагы сүйлөшүүгө Азыр процесс жүрүп атат экен деп атпайсызбы? Ошо балага эскерттиңизби сиз бирөөсү? Ушундай болуп атат, сен кара. Эмне дейт ал? Азыр эми ал Төлөкөн айыл өкмөттөн алганмын деп атат да. Төлөкөн айыл өкмөтүнөн алгам деп атат деген Чотонов Нурбек деген, э? Ошондой кылып алган экен, ал документтерин ошондо алганмын деп атат да эми ал. Ошол. Ал деле азыр толук жакшы жооп бере албай турган учуру сизге дагы. Бирок сиз бир нерсе болсо акчаны кайтарып бересиң деп сиз турасыз. Мен ошентип эле турам эми. Айылыбыздын элинин саны 1996 жылдан баштап токтоп калгандай элестетишкен Төлөкөн айыл өкмөтүнө такыр түшүнбөй турабыз дешет жергиликтүүлөр. Андан бери калктын саны 2 эсе өстү го. Демек жерге болгон муктаждык дагы ошончо. Балдарыбыз талаалап үй жай сатып алайын деп тентип жүрүшөт. Bir үйдө 10 адам, bir короодо 2-3 келиндер менен жашап жатабыз. Жер деп жүрүп прокуратурага, сотторго чуркай берип чарчадык. Эгер Шибеге программасы аркылуу маселени көрүп, таасирленип, адилеттүүлүк ачыкталып калса, чыркыраган үнүбүздүн акыбети кайтып, адилеттүүлүк өкүм сүрөп эле деген үмүттөр илгери. Ушул жерде жашап аттыңызбы буга чейин эне? Жүрүңчү мындай көрөлүчү ишин. Бу жерде канча жашадыңыз? Бир 16-17-тен бери жашап атабыз. 2016 жылдан бери ушу контейнерде жашадыңыз. Балдарыңыз каякта, балдарыңыз? Россияда. Эми өз тирилиги менен да. Өз тирилиги менен. Кыздар да өз тирилиги менен. Ушу майып бала менен жашайм. Дагы бир неберем бар кызымдын. Турмуштан ажыраган ал дагы. Ушул жашоо турмуш ушул. Ушул көйгөйдү тартып жатып дагы бир эненин кейиштүү тагдырын мисал иретинде чагылдырып коюуну туура көрдүм. Бул үлүш жерге аргасынан алгач контейнер коюп, быйыл кол коңшулардын жардамы менен чакан турак үй салып алган эненин аты жөнү Дилбар. Дилбар эне алгач мына бул контейнерди мүмкүнчүлүгү чектелген уулу менен чогуу турган. Бирок кыш мезгили абдан суук болуп жашоого мүмкүн болбогондуктан кайдыгер карабаган айылдыктардын колдоосу менен жанына мынтип камгыштан там тургузуп да алыптыр. Өзүнүн болсо 5 баласы бар экен. Бул майып баласынан башкаларга талаалап ар кайсыл жакта турмуш тиричилик менен убара эптеп иштешип турак жай салуу максатында айтымында ушул күнгө чейин эч бир жерге арызданып кайрылбаптыр. Бул жака чыктыңыздарбы? Быйылкы жылда эми квартирага акча тартыш болуп атпайбы. Кымбат болуп кетти да. Бул үйдү өзүңүздөр салып алдыңыздар. Чакан кылып туруп, Ушул. Бир комнат. Жок, 2. 2 комнатбы? Мына 2 комнат. Экинчи комнатасы бул жак кухня. Ооба. Жакшы. Андан айла жок да. Будан башка эч бир мүлк жок. Будан башка бир чама чаркыңыз дагы жок. Жок. Ушу 19 башталды ушундан бери эми үйүм жок деп каяктарга бардыңыз эне? мен барбадым. Эч кимге барбадыңызбы? Жок. Урматтуу көрүүчүлөр, башкаларчылап ушу энебиз, атыңыз ким дедиңиз? Дилбар. Дилбар энебиз эч кимге кайрылбаптыр. Эч кимге ыйлабаптыр дагы, эч ким менен
баягы арыз жазып баягы бер деп жалдырып алыптыр дагы болгону ушул колу кошулуналар эле баары бир чечимге келишип эженин Дилбар эжебиздин тагдырына кайдыгер карашпай монтип биринчи алгач контейнер жогоруда көрсөткөн контейнер алып беришкен экен, бирок ал жерде аябай суук болгондуктан энебиз улам ооруп калгандыктан анан жакында эле быйыл болдубу бул жер? Быйыл ушул жерден ноябрда башталды. бир чыпалактай болгон бир жакшынакай эми жашаса боло турган бирок чаканыраак үй куруп бериптир. Эми ушул жерде айтып атат, эми айыл өкмөт сүрдүрсө сүрдүрүп салсын, бирок сүрдүргөнгө биз жол бербейбиз. Ушул жерде биз элбиз турабыз. Бул эненин дагы тагдыры биздин эң баягы жүрөгүбүздүн түпкүрүбүздө деп ушул жердеги кыргызстандыктар Дилбар эненин ушинтип баягындай коргоп турушат экен да. Бул сиз балаңызбы бул? Ооба. Ким аты жөнүңүз? Максат. Ким? Максат. Максатпы? Ооба. Энеңизге жардам бересизби? Ооба. Канча жардам бересиз энеңизге? Апаңызга? Бияктан жардам бересин. Жардам бересиз. Кышында кар күрөп, Кичине кар күрөр, не кылып? жазында кичине жерперлерди, мындай аяк бияктарды, баксактарды оңдоп, не кылып? тегип дегенде, Ооба. Оңдоп. Бул не? Урматтуу көрүүчүлөр, биз Дилбар энебиздин тагдырын ушул көрсөтүүгө кошо кеткенибиздин дагы жөндүү жайы бар. Себеп дегенде, мына ушул Кыргызстан деген айылда адамдар эми баягы үйлөр бар туруп, бирок биздин балдарыбызга дагы үйлөр керек деген максатта чуркап жанталашып атса, бечара Дилбар энебиз болсо, эч кимге айтпай дебей эле ушул эли журттун баары ушул баарын Кудайга салдым деген ниетте эле ушул бир жепирейген болгондо бул жер дагы мыйзамдуу өзүнүкү эмес, бирөөнүн үлүшүнө эле жер сүй салып, шунчалык сабырдуулук менен жашап жаткан кербези. Учурдан пайдаланып ушул Төлөкөн айыл өкмөтүнө жана андагы жетекчилерге кайрылабыз. Дилбар эненин тагдыры менен дагы кичине бир эсептешип, көңүл буруп койсоңуздар жаман болбос эле. Жакында орозо келатат, улуу Рамазан айы келатат. Балким бир оңбогон бир шунчалык чоң соопторго ээ болуп каласыздар беле деген бир ниет, тилек. Бул айыл өкмөт кандай өздөрүнө алып алат? Мисалы биздин балдарыбыздын чеги жок жүрсө, баланс калганда деле аким айткан, баланс калганда деле ушуларга 5 сотиктен жер бер деген. Болуптур деп өз билгенин кылды айыл өкмөт. Ушундай кыласыздарбы Кудай буйрса? Onu Kuday buyursa biz ayttık ko. Geçen uşul ушул сөз болгон. Siz 83 соттук жерди эч качан кеп кылган эмес, 2 гектар полный бизге карайт. Эми урматтуу көрүүчүлөр, элдин арыз арманын жеринен угуп алгандан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн оюна кулак түшөйлү. Бир мезгилде жеке жактарга берилип кеткен 2 гектар жер боюнча кандай жоопторду беришет болду экен? Төлөкөн айыл өкмөтүнө келгенибизде бул күнү орун басары да, айыл өкмөтү да жумуш орундарында жок болуп чыгышты. Сураштырсак атайын маанилүү маселелер боюнча сыртта жүрүшкөнүн кабарлашты. Андыктан жер адиси менен маектешүүгө мажбур болдук. Бирок жер жөнүндө дал ушул кызматкерден бөлөк башкасы иштин чоо жайын ачык билбесе керек. Ал жерлер курулуштун ордулары. Мурда курулуш болуп турган о жерлер. Койкана болуп турган, башка болуп турган. Азыр эми биз мынтип сүйлөп койсок, эгер асылды жер келсе да турган. Сиздер жапалак Төлөкөн айыл өкмөтүсүздөр. Шаардын эң ортосунда жайгашкан жерлериңиздер аябай көп да. Эң мисалы биз азыркы айтып аткан Кыргызстан айылы делечи, Сагын аке. Ал жерде өтө мындай көзгө сүйкүмдүү жерлер. Сизге билинбеген менен бул энелердин көзү менен карасаңыз, мисалы үйлөрү жанда турат. Просто биз айтып атканым мындай тактоо кылып алайлы. Ал жерлер, мына энелер, эжелер көрсөтүп аткан жер мурда ошо көмөкчү чарба болуп турганда баягы зданиялардын орду болгон да, мындай. Ошон үчүн айтып атам. Асылдуу жерлерди, бүгүнкү күндө будай, арпа эгилген жерлерди биз бере албайбыз. Мораторий бар да. Бирок биз ол жерде беребиз деп аткан себебибиз именно ошо курулуштар болгон үчүн илгери. Ошо көзгө сүйкүмдүү ошо сулуу жерлериңиздер дагы айрым фактыларды көрүп атпайлыбы? Азыр процесстер болуп атат, ошолордо сатылып кеткен. Бирок ар бир маселеге ошол тиешелүү, ошол маалда иштеген жетекчилер жооп берип атат, туурабы? Азыркы күндө ошол сизден дагы бир жолу кайталап сурап коеюн. Мына энелер келип атат десеңиз, ушул маселени эл тарапка чечип берүүгө болгон күчүңүздөрдү жумшайсыздарбы? Мыйзам чегинде
мыйзам чегинде биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кече өздөрүнө дагы сөз бергенбиз. Чотоновго эмне дедиңиздер, Чотоновго? Чотонов менен эми ал жеке тарап, ал үстүндө сот иши жүрүп атат. Азыр биз ал жерге дей албайбыз. Эми энелерге биз ошол жерде дагы айтканбыз. Мыйзамдуу карайлы, токтомдордун баарын көтөрөлү. Акимибиздин орун басары дагы айтты. Ушуну чечейли. Эл тарапка бул жака бияка ызылдап жүрө бербесин, эл тарапка чечейли. Сиз мурда эмне болуш дегенсиз? Бул жерде иштегенсиз айыл өкмөттө? Мен мурун бул жерде жайыт комитетинин төрагасы болгом. Демек сиз бүт историянын аябай сизде архив көп экен да. Бизге айыл өкмөтүнүн дагы интервьюсунун кереги жок. Азыр бизге орун басарлардын дагы маегинин кереги жок. Себеп дегенде сиз ушу жайыттан баштап жер маселесине чейин аябай жакшы профессионал адис болгондуктан сизге келип биз суроонубузду жакшынакай суроолорубузга жакшынакай жоопторду алдык деген үмүттөбүз. Кудай буюрса убакыт көрсөтөт, бирок биз сиздердин айыл өкмөтүңүздөрдү күнөөлөгөнгө келген жокпуз. Ошол мезгилде иштеген айыл өкмөт башчыларын күнөөлөгөнү сөзсүз акыбыз бар. Себеп дегенде эгер алардын ушундай алешемдиктерге жол бербесе ал кишилер, анда бул энелер минтип сыздап сиздердин айыл өкмөтүңүзгө келип баш бакмак эмес. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, демек бизге кайрылган Кыргызстан айылынын жашоочуларынын арызы Тагырага турак жай куруу үчүн жалпы аянты 2 гектар жер тилкеси Төлөкөн айыл өкмөтү тарабынан жеке тараптарга сатылып кетиптир. Азыр бул иш боюнча соттук процесс жүрүп жатыптыр. Андыктан тараптарга баа берүүгө айыл эрте. Ал эми Дилбар эненин тагдырын болсо Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жер адиси дароо эле чечип берем деп сөз берди. Демек жок дегенде бул учурда бир маселенин чечилишине себепчи болдук деген үмүттөбүз. Мен азыр бүгүн эле алып калып, бүгүн эле сос адистерге алып кирип, азыр эне жөнүндө полный ушул информация берип, азыр бүгүн Кудай кааласа жыйынтык кылабыз. Мынакей эне көрдүңүзбү? Мына айыл өкмөттө иштеген азыр чын айтып коеюн, эми ар ким өз чечет, бирок ушул кишини айыл өкмөт башчы кылып алсаңыздар, баарын чечип беребиз дейт. Рахмат. Көрдүңүзбү? Эл сизге ишенет экен, эми чечип бериңиз эми ушундай маселелерди. Бирок чындап айыл өкмөт боло турган адам экенсиз. Рахмат сиздерге, болуп тур, майли. Тынч болуңуздар, майли. Мейли, рахмат. Барыңыз эми жолуңуз маселени чечесиз. Болуп тур, майли, тынч болуңуздар, майли, болуп тур. Жакшы туруңуздар. Майли, жакшы туруңуздар, ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Швейга программасынын жыйынтыктоочу учурун ушул айыл өкмөттүн ички кеңсесинен бүтүрүп атабыз. Себеп дегенде мына азыр жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр, айыл өкмөттүн эң ишенимдүү адамы, жер адиси ушул маселелердин эң чечүүчү негизги көйгөйлөрүн абдан дыкат, абдан мыкты билген адам бизге жакшы жооп берди. Азыр энелердин маселесин жакын күндөрдө тез арада бүтүрүп беребиз деп сөз беришти. Ал эми биз ушул Швейга программасынын ортосунда сөз кылган Дилбар энебиздин дагы турмушун азыр бүгүндөн баштап эле чечип тез арада бүтүрүп беребиз. Жакшы жакка чечип беребиз деген сөзүн беришти. Бул Швейга программасы болду. Жакшы туруңуздар, жакшылыктардан жолугайлы.